Азыркы учурда биздин кыялыбызга жетүү, деги эле үй алуу, автоунаа алуу оңой болуп калды. Анткени кооператив бар. Ал албетте Кыргызстандагы тарыхы кененирээк десек болот. Эң биринчилерден болуп ачылган бул Келечек кооперативи. Ошол Келечек кооперативинин өкүлдөрү бизде конокто. Келечек кооперативинин менеджер консультанты Замирбек Айталиев жана Келечек кооперативинин менеджер консультанты Наргиза Докторбек кызы. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Деги эле биринчи сурообуздан эметели. Кандай Келечек кооперативине кандай барсак болот деги эле өзүңүздөр жөнүндө бир кыскача бир маалымат бере кетсеңиздер. Жакшы болот. Келечек турак-жай кооперативи Кыргызстан боюнча чоң шаарлардын бардыгында бар. Ошто бар, Жалал бар десек болот. Андан берирээк келип атканда Жети Дубанда бар. Жети Дубанда чоң шаарларыбызда бар. Бишкекте Ош базарда Кулиева көчөсүндө бар. Берез кафенин экинчи этажында. Немеде башкы кеңсебиз ориентир менен айтканда жакыныраак болот. Азия Молл. Сода борбор бар эмеспи? Ошол ориентир ошолго жакыныраак. Фурманова 10Б. Көчөсүндө башкы кеңсебиз ошол. Деги эле ушул Жети Дубанда тең бардыгында филиалдар бар дедиңиз. Деги эле дүйнө жүзүндө башка өлкөлөрдө дагы барбы? Же бир гана Кыргызстандын ичинде эле бул Келечек кооперативи? Биз Москвада да бербиз. Болгон ошо Москвада. Келечекте ачайын деген кыялдарыңыздар барбы деги эле? Пландар барбы? Башка немелерден ачканга албетте болот. Эмнеге болбосун? Биздин өзү негизги максатыбыз ар бир кыргыз жаранын үй менен камсыз кылуу. Үйлүү болууга себепчи болуу деп айтсак болот. Ошол максатта албетте ачабыз. Жарандарыбызга үй керек болсо. Кандай негизде биздин мекендештер ушул үй ала алышат? Биздин Келечек кооперативи 2019-жылы 15 октябрда ачылганбыз. Азыркы учурда 2,5 жыл болду буюрса. 2,5 башында 2019-жылы сиздер билгендей бая пандемия учуру болуп калбадыбы? Ана железно азыр получается 2 жыл иштедик. Бирок ошол убакка карабай биз жакшы результаттарды көрсөтүп атабыз азыр. Статистика барбы? Канча кыргызстандык үйлүү болду, автоунаа болду мисалы? Бар. Статистика боюнча азыр 600дөн ашуун жарандарыбызды үй менен камсыз кылдык. Бир аз кошумчалап кетсем уруксатпы? 600дөн ашууга жаранды үй менен камсыз кылганга себепчи болдук деп айтсак жакшыраак болот. Андан сырткары уже бизде очередке келип, азыр үй издеп аткандагы 100дөн ашык жараныбыз бар. Бүгүнкү күндө эми баягы үй издеп аткан жарандарыбыз дегенге кичине кошумчалап айтып кете турган болсом, очередке келген кезде булар үй издегенге укуктуу болот да. Үй издешет өздөрү үчүнчү. Турак жай. Анын кезде баягы үй бүлө менен кеңешип алууга туура келет. Баягы ар бир жолу турак жай алып аткандыгына байланыштуу бир аз очеред издеп болуп калып атышат. Үйлөрдү издешип турак жайларда. Эмнеге дегенде баягы районду карашат, жашоо шарты, ремонту дейбизби, мектепке жакын, болбосо бакчага жакын, же жумушуна жакын, же атасына жакса, баласына жакпаган дегендей. Ошол таризде бир аз үйлөрдү издешип азыр бир 100дөн ашык жараныбыз буюрса издеп атышат. Жакын күндөрдө үй менен камсыз болуп турат. Эң сонун, караңыздарчы. Деги эле ар бир адам үйлүү болуусу келет. Анан үйүнө жараша дагы элдердин дагы эң эле бирден бир суроосу бул кандай документтер керек, кандай документтер менен иштейсиздер өзүңүздөр? Ошол жөнүндө дагы кененирээк маалымат бере кетсеңиздер. Биринчи турак-жай кооператив кандай документ менен иштейт дегенге жооп берип кетейин. Андан кийин кардарлар кандай документтин негизинде үй ала алат деген. Бир кыстырма, анткени азыр көбү кооптонушат эми албетте. Алданып калбайбызбы, акчабызды берип, жабылып калса көчөдө калбайбызбы, же үйдөн жок, же акчадан жок деп. Анан юридикалык жактан сурай кетели. Өтө сонун суроо, өтө оор, салмактуу, орундуу суроо деп айтсак жакшы болот. Биз өзү кандайдыр мекеме, ишкана болбосун, мамлекет тараптан көзөмөл болуш керек. Мамлекет тараптан юридикалык күчкө ээ бир документ болуш керек. Ошол документтин негизинде жумуш алып барууга милдеттүү. Кандайдыр бир мекеме болбосун. Ошолордун катарында эми ал кандай документтер десем, ар кандай мекемеге жараша болот. Лицензия, свидетельство, устав дегенде. Ошондой эле биздин дагы Келечек турак-жай кооперативи Министерство юстиция тарабынан свидетельство алган. Свидетельствонун негизинде иштейт.
мыйзам Бабашевиз албетте. Кыргызстанда иштегенден кийин ар бир мекеме мыйзам Бабашев мыйзам негизинде иштеге милдеттүү. Биздин кооперативге келерде болгону өзүңүздүн жеке паспортуңуз керектелет. Башка справкаларды биз талап кылбайбыз, анткени баардык эле баягы госчумушта иштей беришпейт да. Бизде ооба Кыргызстанда өзүңүздөр билгендей чет жакта мигранттарыбыз көп, дыйканчылык, мал чарбачылык менен иштегендер көп. Ошо баардыгына бирдей шарт түзүлгөн, оңой шарт түзүлгөн да. Ошондуктан болгону жеке паспорт менен эле келип, келип эле сиздер менен катталсам болот экен. Дагы бул жеңилдеткенге дагы бир аз кошумчалап кетейин, уруксат берсеңиздер. Эмне үчүн дагы жеңилдетилди? Азыр биздин өлкөдө миграция бир аз көбүрөөк болуп атпайбы? Чындыгында сырт жактан жашуулан балдар кыздарыбыз ошол жактан акча таап атышат, бирок тактама аркылуу көрсөтүп бере албай атышат да. Чындыгында акча бар, бирок расходко эмненин негизинде жумшайсың дегенде бир кээ бир мекемелерибиз, финансылык мекемелерибиз деп айтсак жакыныраак болот, тактама алып кел дейт. Тактаманы акчасы бар, иштеген акчасы бар, бирок ага тактама бере албайт да, алып келе албайт. Андан сырткары, бул мисалы үчүн Россиядагы эмигранттар, чет өлкөдөгүлөрдү эле айтайлы. Андан сырткары дагы мындай дагы маселелер болуп калат. Кредит алган адамдар дагы кредитный история деп коет эмеспи? Кредитный информационный бюро деп коет орусчасы. Ошол историясы бир аз булганып калып, ошонун негизинде дагы кардарлар кредит ала алат. Үй алганга мүмкүнчүлүк болбой калып атат да, бизден дуракча алганга. Ал жерде кандай себептерден болуп калат? Мисалы үчүн адамбыз да. Акчабыз болбой калып, төлөй албай калабыз. Атайлап төлөбөй койгон адам болбойт деп ойлойм мен оюмча. Болбосо баягы кепилдиктин негизинде деген микрокредитный компанияларыбыз бар, ошолор эми алар дагы туура эле берет. Кепилдиктин негизинде баягы группа болуп, 4 адам, 5 адам болуп туруп насыя алышат. Бирок ошол мисалы үчүн мен өзүмдү мисал кылайын. Өзүм акчамды таба албадым. Менин айымдан сиздер дагы кечиктирип төгүп калдыңыздар. Ошол күнү төг албай калгандыгым үчүн сиздер дагы кийин кайсы бир учурда ошол акча алууга кайрыла турган болсоңуздар, ошол жерден сиздердин историяңыз жакшы болбой калды деп чыгып калат да. Ошол нерсени дагы биз токтотконбуз. Историясын да карабайлы, мүмкүнчүлүгү бар. Албетте эми келген кишинин бардыгын эле анакей деп эле үй карматканга карматып беребиз деп айта албайбыз. Ал деле анализ болот, алып аткан турак жайга чейин эмне жумуш кылат, суроо жооптун негизинде. Анан өтө жанагындай көп документтер, кошумча залог дейбизби, үй бүлө тууралуу тактама, мал тууралуу тактама, жашаган тууралуу көп документтер бар эмеспи? Ошолордун бизге өтө деле зарылчылыгы жок. Биз жарандарыбызга өтө жөнөкөйлөттүк. Биздин максат башында айтып кеткендей, көбүрөөк жараныбыз үй менен камсыз болсо, биз ошого себепчи болсок. Ошон үчүн бир гана паспорт. Шарттар деп калдыңыз. Программалар тууралуу айта кетсеңиз, ошол эле 25%, 35%, канча пайызын төлөп ала алышат? Турак жай алыш үчүн шарттары дагы деле жөнөкөй. Баштапкы төлөм болуш керек 25%. 25%. Болбосо 35%, 40%, 50%га чейин төлөсө кардар өзү төлөйт, калган акчаны биз каржылап беребиз. Кызмат акы дегенде бар, канча пайыз болот? Бул ушул жерден айтып кетейин. Кызмат акы деген эми биз кызмат акы алышыбыз керек болуп калат. Себеп дегенде бизде мамлекетибиз тарабынан бизге бөлүнгөн бир чектелүү акча жок. Жарандарга үй алып бергенге жардам бергиле деп. Болбосо бир спонсорлор дейбизби, инвестор дейбизби, сырттан бир байлар деп айтсак деле жарашат, андай бир каржылап турган жеке киши жок. Биз элдин акчасын элге эле гана жумшайбыз. Биз ошону гана уюштуруп тура алабыз. Негизинде иштейсиздер. Биз өзүбүздө бир тиен акча жок. Ошол себептен биз бир аз кызмат акы алганга муктаж болуп калабыз деп айтсак жакыныраак болот. Себеп дегенде ал жерде салык төлөш керек да. Алар бар, жумушчуларыбыз бар, кеңселердин арендалары бар, ижара акылары, кагаз расходдор, рекламалар, ошол кетет. Эми булар жөнүндө айтып кетейин, 4%, эгерде кардар 25% өзүнүн баштапкы төлөмүн төлөсө 4%. Эгерде 35%ын төлөсө, анда 40% ала турган
турак жайдын суммасына байланыштуу. Эгерде 40%-ын төлөй турган болсо өзү, анда 2% кылып беребиз кызмат акыны. Эгерде 50%-ын төлөй турган болсо, анда 1% кылып беребиз. Эгерде алдын ала төлөй турган акчабыз жок болуп атат да баштапкы төлөмүбүз десе, анда топтоо жолун сунуштайбыз. 10 000 сом менен деле келип, топтоп, баягы баштапкы төлөмдү топтоп алса болот. Биз үй куруп, кардарларыбызга мына үйдү аласыңар деп сунуштай албайбыз. Кардардын өзүнүн ыктыяры. Өз тандайт. Биз акча жагынан гана каржылап себепчи болобуз. Кардар турак жайды мисалы үчүн кымбатыраак үй алам дейт болушу мүмкүн. Арзаныраак жер үй дейбиз го. Болсо квартира, участок алып өзүм тамсал болом дейт. Бул ошо кардардын өзүнө эле байланыштуу болуп калат. Биз определенный бир сумманы коюп бере албайбыз, сиз мондай ала аласыз депчи. Болгону максимальный сумма чектелүү 3,5 миллион сомго чейин. Төлөмдөр дагы только сом менен жүрөт. Доллар көтөрүлүп кетти, түшүп кетти деген темалар жок. Бизде бүгүнкү күнгө чейин баягы кесиптешим жогоруда айтып кеткендей 600дөн ашык жараныбыз үй алды дедик. 600дөн ашык жараныбыз 3 айдан 7 айга чейинки аралыкта үй алышты. 7 айга чейинки аралыкта үй алышты. Бул бизге байланыштуу болбой калат. Биз азыркы сиздин берген сурооңузга мен түздөн түз жооп берипсем, бир аз туура эмес болуп калат. Монча айда деп. Себеби кооперативдердин мыйзамы, иштөө системасында мыйзамы боюнча мөөнөттү айтканга укуктуу эмес. Мөөнөттүн айтууга болбойт. Мыйзам бузууга жакыныраак болуп калабыз да. Эмне себептен десе, мен башында айтып кетпедимби? Бизде мамлекет тараптан же болбосо сырттан бир акча жок. Биз элдин акчасын элге гана, жарандарыбыздын акчасын жарандарга гана жумшайбыз да. Эгерде өзүбүздө бир акча болгондо, өзүбүздүн бай ишкана болгондо деп айтса, анда бир белгилүү бир датаны айтып, 50% сөзсөңүз мынча айда деп айтса. Бир айда эле деп берип коет да. Анда жок. Анда кооперативдин мыйзамы ушундай. Биз мыйзамга баш ийип иштебей милдеттүүбүз. Бирок буйрукса, ошол эмеге да келебиз. Бат алып бергенге. 1 ай, 2 айбы. Ал дагы өзүнүн кардардын өзүнүн көз каранды болуш керек. Эми ушул жакшы суроо. Ушуга көбүрөөк айткым келет да, ушу мөөнөт боюнчачы. Азыркы күндө биздин телегөрчүлөрүбүз азыр очередде турган жарандарыбызга дагы бир аз маалымат болуп кетсин. Бул очередди жылдырбаш бизге түздөн түз милдеттүү байланыштуу эмес да. Азыркы күндө мисал менен айтайын, бир 500 жараныбыз очередде турган болсо дейли, мисал менен айтып атам. 500 жарандын ичинде уже үй алганга, турак жай алганга очередди келип, күтүп аткан адамдар, турак жай издеп аткан адамдар да бар. И бул жакта төлөп аткан адамдар да бар. Бул очеред эмнеге байланыштуу болуп калат десе, биринчиден алдыдагы очередти келип үй алганда ошол адамдар бир аз кармап калат. Эми албетте баягы башында айтып өттүк, алар кантип кармап атат десе, турак жай издеп калып атышат да. Ошол издеп калышып бир аз убакыт кетирет. Андан кийинкиси биз кийинки кардар очередде турган кардарлардан кийинки жазылчу очередке туруучу турак жай алам деген кардарларга байланыштуу болуп калат да. Себеби булар акча төлөсүн, тигилер үйүн батыраак алып чыгып кетсе, булар төлөсө, алдыдагылар жылы берет. Биз кардардын төлөгөн акчасын биз бир тыйынын алып иштеткенге укуктуу эмеспиз. Албайбыз дагы. Айыл банк менен иштешебиз, айыл банк турат. Кызмат акыны гана. Кызмат акы эми аны алышка болуп калат. Анан теги төлөгөн жарандар батыраак төлөсө, алдыдагылар батыраак үй алса эле очеред жылы берет. Ошон үчүн кардарларыбыз чамдаңыздар, батыраак үй алып очередти жылдырыңыздар. Туугандарга да айтыңыздар, келип үй алганга катталсын. Чоң рахмат. Биринчиден сиздерге чоң рахмат. Бүгүн бизди конокко чакырып, ушундай аябай сонун маек болду. Кичине болсо дагы баягы уга элек келечек жөнүндө может уга элек жарандарыбыз көптүр. Жакшы мүмкүнчүлүк бар. Анан Кыргызстаныбыз биринчиден ошо Кыргызстаныбызда тынччылык болсун. Ошо келиңиздер, үй алыңыздар. Үйлүү болуңуздар. Рахмат чоң. Өтө чоң рахмат сиздерге, иштериңизге ийгилик, өзүңүздөргө ден соолук, ар дайым үнүңүздөр булбулдай сайрап, жүзүңүздөр күлкүгө толуп жүрөрүңүздөр. Дагы бир ирет рахмат биздин кардарларыбыз менен, кыргыз жарандары менен жакындатып, түз эфир аркылуу бир маектешкенге мүмкүнчүлүк түзүп бердиңиздер. Чоң рахмат. Биздин студияда келечек кооперативинин менеджер консультанттары Замирбек Айталиев жана Наргиза Докторбек кызы болду. Ыраазычылык беребиз. Деги эле кыргызстандыктарды эми үйлүү кылып жүрө бериңиздер дейлик. Аман болуңуздар.